Түз эфирде сиздер менен бүгүн биз өтө кызыктуу тема жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Күтүп жаткандар бат-баттан киребиз. Баарыңыздарды тутуп жаткан орозоңуздар кабыл болушун, ошондой эле Рамазан айы сиздердин жүрөгүңүздөргө тынчтык алып келишин каалаймын. Кылган ниеттериңиздер ашыгы менен орундалсын. Абдан кубанычтамын Альбина көрүп турганыма чолпон баарыңыздарды. Абдан кубанычтамын. Как будто Лира, как будто мен прямой эфирге чыкканда сиздер менен жандуу жолугушкандай мага сезилет. Анткени биз уже канча жылдан бери онлайн жашоодо жашай берип, бизге уже норма болуп калды. Ошондой эле бүгүн сиздер менен нормалар, булар эмнелер? Нормалар эмнелер жана жашообузга алар кандай таасир этет? Кантип эле нормаларды өзгөртүү менен биз жашоону өзгөртүп койсок болот? Ушул темасында 2 күн кеңири сүйлөшмөкчүбүз. Ошондой эле силерге тапшырмалар дагы болот. Так что билесиздер, мен бир тема өтө турган болсом, значит, ал мен үчүн жаңылык. Мен үчүн аябай чоң жаңылык. Аябай маанилүү. И ошондой эле мен түшүнгөн тема, билбейм, башка жакта канчалык деңгээлде жеткирет билбейм. Мен түшүнгөн тема бул аябай эффективный болот жана кызыктуу болот. Так, Италиядан салам, Анара, абдан кубанычтамын. Мен ушунчалык Италияда кыргыз кыздарга жолугуп алып, башкача сезимдерде келдим. Буйруса эми мен азыр качан айта албаймын, бирок ушул жылы мүмкүн август айында именно Италиянын Сардиния деген аралына баргым келип атат. Специально виза алып, специально бир 10-15 күнгө. Москвадан, Питерден салам, классно. Ал эми Питерге болсо июнь айында барамын, ошондо Москвага дагы барамын буюрса. Апрелде, уже 8 апрелде Кореяга барамын. Кореядан катышып аткандар болсо, WhatsApp группага кошулуңуздар. Так, ачканда эле бизге 849-60 почти 1000 киши кирди. Буюрса калгандары дагы кире беришет. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Астанадан, Сардиния, Калярия, Баткен, Беловодский, дагы Италиядан Жанна, Астанадан дагы, Көлдөн, Нарындан, классно. Все. Бир сыра айтып кеттим, предварительно. Анан калганын Кудайдан да эми көрөбүз. Карабалтадан салам, классно. Так, киребиз азыр 1000 болуп кетсин, саламдашкычаңды. Мессинада окуйт, менин балам, классно. Сардиниянын Калярия шаары аябай көп экенсиздер, чынар. Бишкек, классно. Так, бишкектиктер, сиздер үчүн чоң жаңылык бар. Биз апрелдин 3-4-5 күнү биохакинг финансовый разбор боюнча жандуу семинар кылабыз, профессиональный, глубокий семинар болот. Так что ошондой эле башка областтардан келип деле катышсаңыздар болот. Бишкек. Бул аябай, кандай десем, канчадан бери боло элек семинар. Так что өткөрүп жибербеңиздер. Турциядан катышып жатам, классно, сонун. Келиңиздер. Эми биз темага өтөлү, анткени билинбей эле убакыт өтүп кетет. Так, нормалар деген бул кимдин түшүнүгүндө эмне? Нормалар дегенде кандай, эмнени түшүнөсүздөр? Мага же болбосо жашоодогу сиздин калыптанып калган нормалар, же болбосо жаңы нормалар. Да, мага айта кетиңиздерчи. Азыр биз ошолорду мындай по полочкам тизип алып, анан мындай кылайлы. Жириктейли, эфир сакталат, кыжаат болбоңуздар. Нормалар деген эмне сиз үчүн? Нормалар. Кандай нормалар сизде постоянно? Кандай нормалар постоянно? Позволение, хорошо.
Мен бир психологический нерсе айтып берейин сиздерге. Нормалар кантип мындай кыска жолун айтып берейин. Анан мындай по полочкам бөлөбүз, ички акыбал, өзүнө уруксат берүү каалаганына дейт. Көнүмдүү нерселер. Карасаңыз, сиз уже көнүп калган нерселер да. Нормага айланып калган нерселер. Мындай болуп нормалар жаралат да. Жаралат эмиш. Сиз аябай мындай, кээ бир адамдар мындай да, аябай мындай жапакеч, анан аябай табиятынан ошондой да, мындай жардам бергиси келип турат да. Мисалы бир кызды алайлы, табияты ошондой, жардам бергиси келип, кыла калып, отура калып, ордунан тура калып да, ошондойго үйрөнгөн. Анан аны дейт айланадагылар мынтип дейт. Паланча, например, Фируза, пожалуйста, сенден сураныч, ушул нерсени кылып койчу деп сурашат дейт биринчисинде. Анан макул деп Фируза жасап коет. Анан экинчисинде элестетиңиз, Фируза, паланчаны сен жакшы кыласың го, сен эле кыл деп туруп анан кийин эмне кылат? Фирузаны милдеттүү кылып коет. Үчүнчүсүндө ошол нерсе кылынбай кала турган болсо, Фируза, эмне үчүн бул нерсени кылган жоксуң деп эмне кылат? Уже требовать эте баштайт. Ошентип нормалар пайда болот. Фирузаны жумшаганга болот, уже норма. Да? И еще жумшайт, и еще дагы требовать эте башташат. Кантип анан кийин жертвага айланып кеткениңизди өзүңүз билбей каласыз. Баарын Кудайга тапшырып коюп, тынч жашоо нормасы боло турган болсо, сизге норма боло турган болсо ошол нерсе, анда вообще классно, супер. Бирок бизге билинбеген толтура нормалар бар жашоодо. Биздин жашообузду мынтип кармап турган, мындай капаска салып турган толтура нормалар бар. И ошондой эле именно ошол нормалардын айынан как будто мен эмне боло берем? Мен өзүмдүн жашоомдо жашабай аткандай боло берем. Болобу сиздерде дагы туруп ошондой сезимдер? Мен как будто өзүм жашоомдо жашабай эле, как будто бирөөнүн мындай салып койгон жолу менен, же болбосо башка бирөөнүн жашоосун жашап аткандай болуп атам дегендер болобу сиздерде? Так, между прочим, мен 17 Pro Max жаңы iPhone менен эфир өтүп атам. Эгер звукта проблема болуп аткан болсо, сиз кирип чыгыңыз. Болот, келиңиздер. Эми нормаларды биз бир сыра. Так, каеринен включить кылат экен. Комментарийлерди өчүрүп турайын, капа болбоңуздар. Жакшылап угабыз. Эфирде 1,5 миң киши отурат, почти. Дагы кирериңиздер. Нормалар ар түрлүү болот. Примерно мен үчөөнү бөлүп алдым. Бул жашоодогу нормалар, мамиледеги нормалар, анан акча каражаттарындагы нормалар. Нормалар кичинекей топ элдики болушу мүмкүн, же бир чоңураак менталитет болушу мүмкүн, же бир болсо мында Орто Азияга тиешелүү нормалар болушу мүмкүн, славяндарга тиешелүү нормалар болушу мүмкүн, Американын нормалары болушу мүмкүн, же болбосо англичаниндердин өзүнүн нормалары болушу мүмкүн. Да? Ар кимдики өз-өзүнчө да, өз-өзүнчө, бири-бирине окшошпойт. Англичаниндердин нормалары бизге туура келбейт. Жашоодо, например, биздин менталитетти ала турган болсок, же болбосо биздин кыргыздарды ала турган болсок, же болбосо Оштун менталитети, же болбосо Көлдүн, же болбосо Бишкектин менталитети өзүнчө башка да. Жашоодогу менталитет. Келиңиздер, бул жерде көбүнчө аялдар болгондуктан мен жашоодо аялдардын мисалы турмушка сөзсүз чыгышы, сөзсүз төрөп балалуу болушу, сөзсүз ошол баланы эрезеге жеткирип чоңойтушу, аны үйлөшү, жайлашы, кайра алардын балдарын багышы буга чейин норма болгон. Туурабы? Ошондо мындай ойлоп көрө турган болсок, бир аялдын жашоосу бүтүндөй эле бир башка эле бир аялдын жашоосу бир балага, үй бүлөгө эле арналып калгандай да. Ал аялдын как будто жеке өзүнүн жашоосу жоктой. Эмне болот? Анан кайра анын балдарын багып, ошол нерсе норма, анан ошол нерсени биздикилер бактылуулук деп эсептешкен. Жана ошондой жашоо образы менен
аябай сыймыктанышкан. Бирок азыр ал нормалар өзгөрүлө баштады. Туурабы? Уже азыр деген эме да уже X поколение уже неберелүү боло баштады. Алар уже айта башташты. Все болду, мен жашым 45-50-гө чыкты. Мен ушул убакка чейин өмүрүмдү силерге арнадым. Эми өзүңөрдүн балдарыңарды өзүңөр баккыла десе, азыркы балдар таарынбайт. Мурдагы адамдардын жашоосунун нормасы азыр абсолютно өзгөрүлө баштады. Еще мурун келин алып, ошол кайненеге 1-2 жыл кызмат кылып, же болбосо бир үйдө 3-4 келин жашаган норма болчу. Азыр үйлөнө элек деле уже өздөрү план кылышат, ата-энелер. Кой, эртерээк бөлүп, өздөрүнчө эле жашасын. Алардын кабак кашын бүркөгөнүн мен көргүм келбейт. Да? Өзгөрүлдүбү бул нормалар? Да, ал нормалар жок. Бир үйдө 3 келин жашайт деген норма жок. Билбейм, ал бир мен билбейм да, кайерлерде ошондой 3 келин бир үйдө жашаган барбы азыркы заманда? Батпайт го дейм андай. Даже 2 келин бир үйдө жашай алышпайт, туурабы? Бул нормалар жок, туурабы? Анын ордуна башка нормалар киришкен. Келини келип эле, кызмат кылбай эле, сразу бөлүнүп кетмей. Же болбосо кичинекей баласы болсо деле, жок, биз выбор кылдык. Биз өзүбүзчө жашайлы деп чечтик. Паланча байкем сиздер менен кала берсин. Дегендер уже нормага айлана баштады, туурабы? Келин кызмат кылыш керек деген нерсе уже стереотип талкалай башташты азыркы жаштар. Азыркы Z поколение кайненеге же кайынжуртка кызмат кылыш керек деген норманы өзгөртө башташты. Келин не должна деген жаңы норманы киргизе башташты. Мүмкүн кабыл алгыңыздар келбей жатат, бирок капа болбоңуздар. Z поколение кантип кабыл алдырып койгонун өзүңүздөр билбей каласыздар. Мурун жашоонун маңызы бала чака үй бүлө менен боло турган болсо айымдар үчүн, ал нормалар азыр өзгөрдү. Айымдар азыр өздөрүнүн жашоосун өздөрү не кыла башташты, максат кое башташты, өздөрүнүн жеке пландарын кыла башташты. Да, жеке көз караштарынын үстүнөн, жеке кыялдарынын үстүнөн иштеп өзгөртө башташты, туурабы? Мурдагы нормаларга мен мисал үчүн, мен ошондой айымдардын катарына кирем. Мен бүгүн рилсте дагы айттым сиздерге. Мен чындап эле ага чейин деле турмушка чыкчаңды деле эмнеге эле кайненем дей берет, эмнеге сөзсүз түрдө эле эмне ошондой болуш керек бекен деп аябай таң калат болчумун да. Мамам баягы кайненесине арыздана берсечи. Мен вообще кайненем менен урушпайм, анан кайненем менен возможно чогуу жашабайм деп ошондой эле чечим чыгаргам да. Эмнеге мурун эле бөлүнүп кетип калган эмес мамам дагы депчи. Бирок по факту жашоого келгенде мен ошондой нормаларга баш ийген жокмун. Во-первых, мен кайненем менен урушкан жокмун. Жакшы мамиледе болдум. Чогуу жашаган дагы жокмун, аз эле жашадым. Анан мен ага милдеттүүмүн деген нерсе мен понятиямда жоготтум да, өзүм жоготтум. Мен өзүм ичимен бышырдым да, жок, мен эч кимге милдеттүү эмесмин. Мен өзүм жашоом, үй бүлөм жашоом, бактылуу кылышка жана өзүмдү бактылуу кылышка гана милдеттүүмүн деп, анан мен бактылуу болсом, элдин баары бактылуу болот. Мен өзүмдү сыйласам, мен өнүксөм, балдарым өнүгөт. Мен өзүмдү сыйласам, анан башкалары мага ошондой сый мамиле жасайт деген нерселерди мен киргиздим мээнимчи. Ошону өзгөрттүрдүм да. Үй жыйнаган жокмун, кыйратып. Тамак жасаган жокмун үйдө. Даже бир күнү бир кайнечем келип, анан мен колум бошобой калса керек да. Бирок мен тамак жасабасам дагы, тамак бербесем дагы, чай бербесем дагы, бирок мен башка жагынан көңүлүн алам. Мүмкүн чөнтөгүндө 5000 сом салып койдум. Мүмкүн кафеге алып бардым, эсимде жок. Бирок анан мага уже аткоп коюшкан. Барчынын үйүнө барсаң 2 жумуртка да курбайт депчи. Анан мен ошо мен начар келиnim мага капа болбогу. Үйдө тамак кылбайбыз деп коебуз, бүттү. Проблема жок. Анткени ал менин нормам. Да, жашоодогу нормалар. Мен аябай сабактарды өтөт болчумун башындачы. Биз эмне ушинтип эле анан эрге тийип, анан бала төрөп,
анан аны чоңойтуп, анан аны үйлөп, анан анын баласын багып өтүп кетишибиз керекпи? Андай жашоо болбойт. Мындай масштабно ойлонуңуздар. Бул дүйнөдө мындай жашоо бар, бул дүйнөдө мындай жашоолор бар деп, анан мен сабак өтчүм, күйүп жанып. Ал билбейм, мен өзүмдүн оюмду таңуулоо деле эмес. Башкача жашоо бар экенин баягы эски нормаларда кыйналып жүргөндөр билсе экен десем керек эле. Ал тургай баягы сеп сөзсүз бериш керек деген норманы дагы мен айтып чыгып, миллиондогон просмотрларды алып, элдин баары септерин сата башташкан. Чындап эле ал норма дагы азыр уже жоголду. Даже сепке керектүү гана нерселерди бере баштады, же болбосо өздөрү чечип ала турган болуп калды. Мурдагыдай кабат-кабат жүктөрдү жийип, кабат-кабат анан нары жайып, бери жайып, күздө бир жайып, жазда бир жайып. Азыр 20 адам келип эч кимдин үйүнө жатпайт. Бул норма жок. Да? Бул жашоодогу нормалар. Эми мамиледеги нормалар караңыздар. Мамиледе, аял эркектин мамилесиндеги нормалар. Муну мен мындай обширно айта албаймын. Мамиледеги ар бир үй бүлөдө, ар бир адамдын өзүнө жараша нормалары болот. Мен муну шундай азыр деп айта албаймын, анткени өз-өзүнчө каралат. Бирок мен кечеги баягы эмеге барганда айтып калышты да. Вьетнамга барганда кыздар айтып калышты да, ушундай кыргызча сөйлөкөт эле болуп калдың. Уже все, сен менен невозможно болуп калды жашаганга деп ырдаган экен. Ошол аябай популярный болуп атат. Чогуу бир жашап атабыз, бирок бири-бирибизди тааныбайбыз, укпайбыз. Как будто бири-бирибизге жат адамдайбыз. Чогуу жакын жүрөбүз, бирок мен сени аябай сагынганмын. Почти сен менин жанымда жоксуң деп күйөөсүнөчү. Чогуу эле жашап атабыз, бирок муж и жена эмеспиз, как будто кошуналардайбыз. Деген мамиледеги состояние бул нормага айланып калды. Аны ким нормага айландырды? Да? Ким нормага айландырды? Мисал үчүн, аял эркек көп жашап, анан кошуналардай чоочун киши. Кошуналардай эле же бири-бири менен чатагы жок, бири-бири менен сезимдери менен деле иши жок. Уже ошол нерсе нормага айланып калган, да? И ошон менен дагы эле жашап атышат. Өзгөрбөй эле жашап атат. 10 жылдан бери, 15 жылдан бери жашап атышат. Бул норманы ким киргизди мамиледе? Значит, сиз ошол нерсеге макул болдуңуз. И кантип кирет? Мамилеге нормалар кантип кирет? Мисал үчүн, эми мен жашырбай эле көбүнчө айтам сиздерге. И меникиндей тагдырлар аябай көп болгон биздин заманда. Мисалы, жолдошуң тарынтат мени, мисал үчүн, тарынтат, бирок кечирим сурабайт да. Анан башында кечирим сурасын деп күтүп жүрө берип, уже бир жылга өтпөйт, эми көп убакыт өтүп кетет, бирок өзүң эле кыйналасың. Анан бир нерселерге алаксып жүрүп, анан баягыдан жазылып кетесиң өзүңөн өзүңчү. Анан эмне болуп калды? Бул адамды тарынтсам боло берет деп туруп, анан менин көңүлүмдү оорутуу жолдошум үчүн нормага айланып калды. Каалагандай менин көңүлүмдү каалаган учурда настроениясына жараша оорутуп коюп, эч нерсени билбегендей болуп кетип кала берет. Кайра жарым сааттан же түштөн кийин как будто эч нерсе болбогондой, биз урушпагандай, как будто менин көңүлүмдү какпагандай, силикпегендей, кайра эле унчукпай келип, сүйлөп ха-ха-хи-хи кылып жүрө берет. Да? Бирок мен ичимде кыйналып атам. Анын нормасына айланып калды. Себеби мен требовать эткен жокмун ал нерсени. Себеби мен отургузуп алып, жакшылап айткан жокмун. Мүмкүн бир жолу айттым, 2 жолу айттым. Ал уккан жок мени. Анан укпайт экен деген нерсе, анын укпагандыгы, ага мен ичимдегини айтпаганым нормага айланып кетти. Көрдүңүздөрбү? Кээ бир нормалар жашоону бузат. И то же самое, мисал, кол көтөргөн бул нормабы же кандай? Мага көпчүлүк айымдар жазышат, мамиледе, допустим, да. Кол көтөрүү.
Эгер норма болгон болсо, ал каерде жазылган? Кайсы китепте жазылган кол көтөрүү? Аны биз өзүбүз рухсат берип нормага айландырып атабыз. Кантип пайда болот? Нормалар кантип пайда болот? Биринчи кол көтөрөт. Аябай катуу тиет сага. Возможно, кетип каласың, же башка болот. Анан дагы бир нерсеге кой, эми турмушта боло берет деп апаларың айтат. Да? Анча-мынча эркек деген какыс-кукус кылып коет деп туруп, анан норма, апаларыма норма. Анан ал норманы мага дагы айтат боло берет деп. Боло берет турбайбы деп туруп, анан кайра келесиң балдарың үчүн. Анан экинчи жолу дагы кол көтөрөт. Все, болду. Бул нерсе, кол көтөрүү нормага айланат. Ошентип бири-бирине мактана башташат мүмкүн эркектер. Билбейм мен, илгерки заманда, азыр жок анда. И ошентип эмне болот? Кол көтөрүү нормага айланып кетет. То же самое. Үй бүлөгө кыянатчылык кылуу, измена кылуу, да? Ошол дагы бир жасалат. Же аял, же эркек кечирет. Анан кийин экинчи жолу жасалат. Дагы бир нерсе болуп, отко күйүп, чокко күйүп атып, акыры баары бир кечирет. Анан уже ал нормага айланып кетет. Анан бири-бирине мактана башташат. Анан ошентип, эркектер измена кылса боло берет. Норма. Кайсыл жерде жазылган ал норма? Кайсыл китепте жазылган, дагы айтам. Бул норманы ким чыгарган? Элестепкиле, биз жаңы норма киргизе турган болсок, кандай болот? Бир кол көтөргөндө сразу развод кыла турган болсок, бир измена алганда сразу разводко бере турган норма киргизе турган болсок, анда эмне болот? Дагы 10 жылдан кийин вообще измена кылбай калышат. Дагы 10 жылдан кийин вообще кол көтөрбөй калышат. Карасаңыздар, ошол норманы көндүм адат болуп калышына мен уруксат берем. И ошол норманы кайра мен өзгөртөм. Көрдүңүздөрбү? Хорошо, развод болбойт. Бирок кандай жашоо болот? Биз мүмкүн тескерисинче ошондой кайдыгерлик жашоого, мүмкүн тескерисинче ошондой каалагандай эркектердин жашоосуна өзүбүз жол берип атабыз. Попробуй англичанканы кол көтөрүп уруп көрсүн. Попробуйте орусту кол көтөрүп уруп көрсүн. Попробуйте бир байдын кызын, же королеваны, же принцессаны кол көтөрүп уруп көрсүн. Эмне болот? А эмнеге алардын нормасында ал нерсе жок? Менин нормамда ал нерсе бар. Не, мага боло береби? Принцессага болбойт, а мага боло берет. Айырмасы эмнеде? Ал деле аял, мен деле аял. Айырмасы эмнеде? Бул закондорду каякта киргизди? Ким киргизди? Демек, нормалардын баары иллюзия. Бирок ошол нормаларга жараша биз жашоону эмне кылат экенбиз? Жаратабыз. Биз нормаларыбызга жараша бир нерселер жашоодо берилет. Ал эми үчүнчү бул болсо акча каражаттары. Үчүнчү акча каражатындагы нормалар. Бул аябай кызыктуу. Эми келиңиздер. Акча каражатындагы нормалар кимге кайсыл акча оңой келет, канча сумма оңой келет жазсаңыздар. Кимге канча сумма оңой келет, же болбосо ким өзү үчүн бир айда ушунча сумманы жоготсом норма. Өзүңүз үчүн, мисалы үчүн, ай сайын канча акча сарптасаңыз өзүңүз үчүн ал норма сизге. Регулярно өзүңүз үчүн сарптаган бир акчаны айтыңыз. Жолдошуңуз кечирим сурайбы, эми азыр дейт.
Конечно. Кантип ойлойсуз? Так. 30 000, 20 000. Азыр жазып аткандар жок. Сиздер коротконуңуздарды айтыңыздар. Мен бир айда 100 000 спокойно коротом. Мен бир айда 50 000 спокойно коротом. Мен бир айда $2000 спокойно коротом. Мен бир айда 3000 сомду спокойно коротом. Мен бир айда 100 000 сомду спокойно коротом. Мен 15 000 сом спокойно коротом. Да. Кимдер бир айда өзү үчүн. Мен айткан жокмун, мен деме үй алып, анан дагы башка кылыш, стройка кылыш жөнүндө айткан жокмун. Же болбосо бизнеске, оборотко кеткен акчаларды айткан жокмун. Лично өзүңүздүн жеке мындай кызыкчылыктарыңызга 100 000 сом спокойно, классно. Если сиз өзүңүз үчүн жеке кызыкчылыктарыңыз, карым-катташыңыз, кийим-кечегиңиз, сиздин косметикаларыңыз мүмкүн, баня, спа, саякат, ошолор үчүн айына ушул сумманы кетире турган болсоңуз, бул сиздин нормаңыз. Эми мынтип өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Сиз короткон акча, сиз иштебесеңиз дагы келе берет. Да? Мисалы, бир адам 100 000 сом коротуп көнүп калган да. Ай сайын 100 000 сом коротуп көнүп калган. Ошол акча кандайдыр бир чудалар менен иштебесе дагы келе берет да ошол адамга. Мындайлар барбы? Мисалы, бир айым аябай жакшы кийинет да. Мен өзүм айтайын, мисалы, мен акыркы баламды төрөгөндө эле вкусум жоголуп кетти. Анан ага чейин мен 36 жашыма чейин мен аябай мындай сонун, аккуратно, бирок аябай баалуу, даже студент кезимден баштап ушундай болчумун. Минимально, аккуратно, бирок баалуу. Мен сөзсүз кымбат сумкам болот эле, сөзсүз кымбат ботинкам болот эле, сөзсүз кымбат сырткы костюмум же пальтом же курткам болот эле. Калгандары не важно, да? Анан мен убагында где-то 2-3 жыл жашоодо только зарплатага жашап калдым да. Так, 2012-ден 2000 жок, жакшы эле жашадым, 5 жылдай жашадым. 5 жылдай зарплатага гана жашап калдым да. Анан 12 000, 18 000 зарплата алам. Акча жок, кийимге ашпайт. Бирок кайдан жайдан мага ошол кийим келет. Же сиңдим алып берет, же мамам алып берет пальто, же бир дагы бир нерсе болот, же бир касса, же бир жолдошум иши кыла жакшынакай кийимге мага акча табылат. Мен билбейм каяктан экендигин. Ушундайлар барбы араңыздарда? Жок, айтайын дегеним, силердин нормага айланып калган нерселериңерге акча өзүнөн өзү табыла берет да. Өзүнөн өзү табыла берет. Кээ бирлери постоянно косметологко барып, косметикалардын аябай түрлөрүн колдонушту нормага айландырып алган болсо, косметикага акча табыла берет. А өмүрүндө косметика албаган адамга 40 000 сомго же 50 000 сомго косметика алуу, бул подсознанием не болот? Чалкасынан кетет. Ооруп калат даже. А кээ бирлери болсо 100 000 сомду мындай эле коротот да. Кафе, ресторан, көзүнө жаккан нерсени ала коет, басат, турат, баня, массаж, ушинтип эле 100 000 сом спокойно коротуп коет. Бирок ошол аял 6 ай иштебей калса дагы, баягы акчалар табыла берет да, кайдан жайданчы. Массажга табат акчаны, баняга обязательно табат. Почему? Потому что ал өзүнүн нормасына айланып калган. Да? Нормасына айланып калган. Элнура, көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Жакшы эс алып алдыңбы? Билиңиздерби, нормалар биздин жашообузга. Анткени мындай закон бар. Законду караңыздар. Закон. Биз жашоодон каалаган нерселерди эмес, ишенген нерселерибизди алабыз. Мисалы, мен ишендим, финанс эркиндигине чыгышыма мен ишендим. Мага финанс эркиндиги келди. Бирок кантип келди? Нерселерди алабыз, алар биздин нормаларга жараша берилет.
каалаган нерселерди эмес, ишенген нерселерибизди алабыз дейт. Бирок алар биздин нормаларга жараша берилет. Финанс эркиндигине дегенде ким кандай ойлойт, ким канча акчаны ойлонот. Ар ким өзүнүкү ар түрлүү турабы финанс эркиндиги. Мен айтып өткөндөй, биринчи менин финанс эркиндигим, менин нормам 20 000 үчүн менде 20 000 сом эле пассивный доход болгон. Кийин анан менин нормаларым көтөрүлүп, менин мышлением өзгөрүлүп, анан мага $3000, анан кийин $4000 ушинтип эмне боло баштады, пассивный доход келе баштады. Финанс эркиндиги. Бирок Роберт Кийосакиге мүмкүн айына $1 миллион келет. Пассивный доход. Мүмкүн дагы башка бирөөгө, допустим, айына $1 миллиард, жок, бир жылга $1 миллиард келет миллиардерлерге. Ал анын нормасы. Караңыздар, демек жашоодо биз каалаган нерселерибизди эмес, ишенген нерселерибизди алабыз. Бул закон. Кудай айтат да, ишенсең берем дейт. Пенде айтат, эмне дейт? Мага берсең анан ишенем да, бербесең каяктан ишенем? Мен кармап көрүп анан ишенем да. Өмүрүмдө миллион тапканды көрбөсөм мен каяктан ишенем дейт. Кудай айтат, биринчи ишенсең, анан мен берем сага миллионду дейт. Ишеним каякта болуш керек? Жүрөктө болуш керек. И ошол ишенимдердин дагы өзүнүн нормалары болот. Кайсыл ишенимиңиз тез ишке ашат? Сиздин нормага айланып калган ишенимиңиз оңой ишке ашат. Дагы бир жолу айтам. Сиздин нормаңызга айланып калган ишенимиңиз өзүнөн өзү тез ишке ашат. Азыркы айткандай, 100 000 сомду оңой эле корото турган болсоңуз, 100 000 сом табуу сиз үчүн тез ишке ашат. Эгер 1 миллионду оңой эле коротуп кое турган болсоңуз, сизге 1 миллион сом табуу оңой эле ишке ашат. Көрдүңүздөрбү? Демек, ниет бул ишке аша элек нерсе да. Караңыздар, акылай. Ниет бул ишке аша элек нерсе. Просто ниетте турат да. Ал эми норма бул 2-3 жолу сиздин жашооңузда минимум 3 жолу кайталанган нерсе нормага айланат. 3 жолу кол көтөрдүбү, болду норма. Сизди урса боло берет. 3 жолу 100 000 сомдук кийим кылып койдуңузбу? Все болду. Сиздин напси спокойно ошол кийимди эмне кыла берет? Талап кыла берет. И напси ошол кийимге акчаны любой жерден таптыртат сизге. Оңой эле таптыртат. Мен эми $100, $200 возможно кроссовки алат болчумун да. $200 дебейин, 10 000, 15 000 сомго чейин кроссовки алат болчумун да. Мурун. Мындан бир канча жыл. Короче, последний 3-4 жылдан бери мен спокойно $500 кроссовки алам. Биринчи жолу аябай кыйын болду. $500 кроссовки алуу мага аябай кыйын болду. Анан аны кийип көргөндөн кийин напси да $500 кроссовки кийгенден кийин напси башка кроссовки кийгиси келбей калат. Да? Анан акчаң жок болсо дагы ошол $500 кроссовкиге акча табылат. Возможно, эми экини алам го мен, эми если Европадан заказ кылсам. Кыргызстанда 35 000, 40 000 болушу мүмкүн да. Бир бренд да, короче. Көрдүңүздөрбү? И то же самое, караңыздар, менин азыр рабочий столумда толтура неме турат, очкилер турат. Аялдарга айтып берем да, нормаңызды көтөрсөңүз деп. €250 болгондо 25 000 сом болуп калат. Бул арзаны да, эң арзаны. А так эме очкилер 35 000, 40 000, $350, $400, $300 ушундай толтура мунун ичинде. Бул то же самое напси да, напси. Уже бул очкини тагынып көргөндөн кийин напси берки очкини тагынгысы келбей калат. Анан сен акчаң жок болсо дагы, очки керек болуп калган болсо, же болбосо бир жерден жакшы очки көрүп кала турган болсоң, напси ошону барып алдыртат сага. Демек, караңыздар, жашоодо бир нерселер биздин нормаларыбызга жараша келет. Нормаларыбызга жараша келет. Практика.
бир жаккан, сен жакпаган нерсени итак кылып атасың. Сага жакпаган нерсени итак кылып атасыңар да. Сизге жакпаган нерсени туура. Ошонун ордуна сизге жаккан нерсени 3 жолу кылып койсоңуз, осознанно. Все, ал нерсе сиздин нормаңызга айланат. Так. Караңыздар. Эмне үчүн норма иллюзия и нормалардын жаралуу булагы? Нормалардын жаралуу булагы. Эми азыр мында өзүңүздөр анализ кылсаңыздар болот да. Жашооңузда сиз көнүп калган, сизге жакпаган, жакпаса дагы кыла бересиз. Ошол нормалар ушундай болуш керек да деп алгансыз. Бирок керек кайерге жазылганын билбейсиз да. Анан сизге жаккан нормалар. Сизге жаккан нормалар. Көрдүңүздөрбү? Мисалы үчүн бизге жакпаган нормалар каяктан жаралат? Сырттан кирген нормалар болуп эсептелет. Жаралуу тарыхы. Ал менин апаман жана атаман кирген. Же болбосо менин жашаган ошол айылыман. Мен жашаган айылымдын түшүнүгү боюнча, жашаган өрөөнүмдүн түшүнүгү боюнча ошондой. Мисалы үчүн Баткендин нормалары бар. И Жалал Абадтын нормалары бар. И Ысык көлдүн нормалары бар. Да, аялдарга карата мамиледе, же болбосо башка мамилелерде, допустим, да. Ошолор каяктан келиптир? Көбүнчө нормалар сырттан келет экен. Атабыздан, апабыздан, тууган урук, ошол мындай жашаган коомубуздан нормалар кирет экен. Бирок ал нормаларды мен тандайм. Акыл киргенде адам өзү тандайт. Апамдын жашоосу мага туура келеби, келбейби? Жазыңыздарчы эми. Азыр кызыңыздардан просто сурап көрүңүзчү, кызыңыздан сурап көрүңүзчү. Мага окшоп жашашты каалайсыңбы деп кызыңыздан сурап көрүңүзчү. Кайталанган карыздагы сиздин нормаңыз. Мага окшоп жашашты каалайсыңбы десе, почти 95% кыздар жок деп айтышат. Каалабайт. Анткени сиздин нормаларыңыз алардын нормаларына дал келбейт. Хорошо. Балдар биздин жаңы жашоого үйрөтүүчүлөр. Ата-энелер ката кетирүү менен бизге сабак өтөт. Ата-эненин катасы бизге сабак. Ушундай жашабагыла, мындай кылбагыла деген сабактарды ата-эне өтөт. Вроде ата-эне жакшы бол, мындай бол, андай бол дей берет. Бирок ошол эле учурда өзү каталарды кетирип бизге ошол нерсени кылбаш керек экенин үйрөтөт по факту. Эми караңыздар. Сиз апаңызга окшоп жашашты каалай белеңиз. Каалабайсыз. Бирок сиз апаңыздын нормаларын автоматически азыр кайталап атасыз. Демек, ал нормалар меники эмес. Менин нормаларым эмес. Мен башка бирөөнүн, старший поколенияның башка сырттан келген нормалар менен жашап атам. Ошондуктан мен каалагандай жашоо болбой атат. Ошондуктан мен как будто бирөөнүн жашоосунда жашагандай болуп атам. Мына жүрөк алдабайт. Жүрөгүңүз сизге айтып атат. Мындай жашоо туура эмес. Как-то сеники эместей болуп атат. Бирок калп эле акылыңыз менен баары эле ушундай да эми деп жаңы жол таап, жаңы жашоо өзгөртүштүн ордуна, өзүңүзгө жаккандай жашоо менен жашаштын ордуна сиз эмне кылып атасыз? Багынып берип атасыз. Эски нормаларга багынып берип атасыз. Сиз өзүңүз жол берип атасыз. Да? Ажырашыш керек. Бирок ажырашуу менен чечилбейт сиздин нормаларыңыз. Просто нормаларды өзгөртүү менен жашоону өзгөртүүгө болот. Нормаларды өзгөртүү менен,
жашоону өзгөртүүгө болот. Мен эми сиздерге эртеңки вебинарда нормаларды кантип өзгөртүш керек экендиги жөнүндө айтып беремин. Эми өзүңүздөр бүгүн анализ кылып, өтүлгөн сабак боюнча айтыңыздар. Нормаларды өзгөртүү канчалык деңгээлде маанилүү экендигин азыр сиздер примерно осознавать еттиңиздер. Да? Укпай атат, кылбай атат деп башка бирөөгө төңкөп коюу бул детская позиция. Мен чечем, бүт бар жогун мен чечем. Кандай болушун мен чечем. Анткени Кудай мага берген бул жашоону. Эгер сиз жоопкерчиликти бирөөгө төңкөп, ошондон көрүп аткан болсоңуз, күйөөңүздөн, апаңыздан көрүп аткан болсоңуз, сиз ребеноксуз. Эми хорошо. Бул нормаларды чындап эле мен мындай деп айтып кое берем бир техникасын. Бирок туура өзүңүздөр айткандай глубокий психологический подход керек. Нормаларды өзгөртүүгө мозг даяр болуш керек. Нормаларды өзгөртүүгө менин көз караштарым дал келиш керек. Нормаларды өзгөртүү үчүн мен закондорду жашоонун түпкү маанисин түшүнүшүм керек. Бул туурасында билесиздер. Мен сабактарды өтөм, платный сабактарды өтөм. Менин сабактарым бүт бар жогу ошо мышленияны өзгөртүүгө багытталган. Анан сабактар боюнча биз акыркы 1-2 айдан бери аябай анализ кылып атабыз. Январдан бери мен анализ кылып атам. Анализ кылганда биз башка психолог, международный психологдор, Россиянын психологдору, Орто Азиянын психологдорду баары менен салыштырабыз да. Анан биохакинг деген сабак бар. Анан биохакинг бул психологиядагы эң жаңы техникалар жөнүндө, эң жаңы түшүнүктөр жөнүндө толукталып үйрөтүлөт да. Ал өзгөрүп турат. Немелеричи, темалары өзгөрүп турат, бирок глубинасы баары бир калат да. Анан анализ кылып көрсөк, жашоонун истинасын терең түшүндүргөн эң күчтүү сабактардын бири биохакинг экен да. Эң күчтүү сабактардын бири, эң жаңы сабактардын бири биохакинг экен. Эң оңой сабактардын бири. Анан биз дагы жаңылап ультра биохакинг деген биохакингти жаңылап биз упаковка кылдык. Анын ичинде, биохакингтин ичинде и финансы бар, мамиле бар, отношения, и ошондой эле финансовый скачок бар. И ошондой эле кандай жол менен каалоолор, манифестация бар. Каалоолор кантип орундалат. И, короче, ичинде ультра бүт бар жогу бар. Биз ал сабакты буйруса, искусственный интеллекттин жардамы менен 5 тилге которуп атабыз. 5 тилге. Биохакинг буйруса, жакынкы айларда 5 тилде которулуп. Потому что жок, конкурент жок. Биохакингчилик ачып берген, жашоонун секреттерин ачып берген, мындай мага конкурент боло ала турган мен вообще курсту көрбөдүм да. Аябай анализ кылып туруп дагы таппадык. Элестеткиле. Азыр биздин команда, биздин программисттер дагы командага жаңы адамдарды кошобуз. Ушул ультра биохакингти англис тилине, француз тилине, өзбек тилине, казак тилине, орус тилине 5 тилге которуп атабыз буйруса. Бул сабак международный, бүт баары окуйт. Азыр искусственный интеллектти көрүп атасыздар, бүт баарын автомат кылып таркаталат. Возможно, marketplace өзүнчө бир кандайдыр бир приложение ачылышы мүмкүн. Мен пока что билбейм, аларды предполагаю. Но 5 тилде которулуп, 5 тилде ушул сабакты, практиканы окушат. Именно ушул жерде нормаларды өзгөртүү, именно ушул жерде түшүнүктөр өзгөрөт. Именно практикалары бүт баары жаңы. Эми ошол биохакинг биринчи старт, ультра биохакинг биринчи старт бизде кыргыз тилинде 1 апрелде башталат. Прям ультра биохакинг да. Бул биохакингти аябай глубинасына чейин түшүнүп алып, мектептерде сабак берсеңер болот, мугалимдер.
Врачтар колдонсоңуздар болот. Медицинада врачтар колдонсо болот. Башка психологдор колдонуңуздар. Сатуу боюнча менеджерлер колдонсоңуздар болот. Башка онлайнда иш жүргүзүп аткан продюсерлер бүт баары колдонсоңуздар болот. Мойнуму тырмап койдум. И ошондой эле өзүнүн мындай ар бир сферада бул биохакингди колдонсоңуздар болот да. Закондорун бүт баардык тилде колдонсоңуз, бүт баардык сферада колдонсоңуздар болот. Биохакингдин темаларын сиздер өзүңүздөргө кабыл алып, өзүңүздүн кесибиңиз менен аралаштырып, ошону колдонуп, аябай скачок, аябай чоң результаттарды кыла аласыздар да. И ошондой эле жеке жашооңуздарды дагы именно ушул биохакинг менен, практика кылуу менен, нормаларды өзгөртүү менен оңой өзгөртүп алсаңыз болот. Анткени түшүнүк өзгөргөндө, ооба, нормалар өзгөрүлөт. Түшүнүк бышылып жеткенде, мен мисалы үчүн өзүмчө тура калып эле жок, мен укмуш болуп монтип чыгышым керек. Мен тура калып эле жок, мен кайненеге кызмат кылбайм. Тура калып эле жок, мен үй кожойкеси болбойм. Мен идиш жуубайм, тамак жасабайм, бала бакпайм деп чыга калган жокмун. Алардын бүт бар жогу мындай түшүнүк болуп бышылып жетип, анан өзгөрүлдү. Анын жолдору бар. Да? Демек, биз нормаларды өзгөртүүнү глубоко и финансыдагы нормаларды өзгөртүүнү, и мамиледеги нормаларды, и өзүңүзгө болгон самооценкадагы нормаларды өзгөртүүнү биз биохакингде практикада беребиз. А эртең болсо сиздер менен ушул эле теманын уландысын кылабыз. Анан сиздерге практика бүгүн. Так, практика мындай. Экиге бөлөсүздөр, столбик кылып баракты. Мындай кылып экиге бөлүп аласыздар. Мен экиге бөлүп алам да, бир нерселер жазып атыпчы. Экиге бөлүп алам. Бул жагына деген ата эне менен келген нормаларды жазам, элдин нормасы. Анан бул жагына болсо, өзүмдүн каалап аткан, өзгөрткүм келип аткан жаңы нормаларды. Мисалы үчүн азыр 50 000 менин нормам болсо, 300 000 деп жазам, да? Мисалы үчүн азыр өзүмө калтырап титиреп 3000 сомго очки ала албай аткан болсом, анда аны жазам. Мен путешествие кыла албай аткан болсом, аны жазам, короче, да? Өзүңүздүн жаккан нормаларды бир жагына жазасыз. Анан сырттан келген нормаларды бир жагына жазасыз. Да. Карыздарыңыз көп болсо, значит, карыздагы жашоо сизге нормага айланып калган. Анын өзүнүн себеби болот. Сиз ойлонгондо минтип ойлоносуз. Ушундай кылышым керек деген нерселер менен өзүңүздү рамкага салып алгансыз. Мен эртең дагы бир чоң лайфхак менен бөлүшөм сиздер менен. Анан Анжелика мага капа болбосун. Мен кече берген подкастында эмне үчүн Анжеликаны адамдар көп сындашат, жолукту кийсе эмне, чечсе эмне, какая разница, ал өзүнүн жашоосу, ал өзүнүн түшүнүктөрү, ал өзүнүн нормалары. Эмне үчүн башкалар ошону сындашат? Ошолор жөнүндө биз чечмелейбиз. Эгер сиз бирөөнүн жашоосун сындап аткан болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн жашооңуз менен жашабай атасыз. Сиз эски нормалар менен жашап атасыз. Сиз элдин ою боюнча туура жашап атасыз. Өзүнүн жашоосу менен жашаган адамдар элдин туура деген оюна баш ийбейт. Эртең ошол боюнча, хорошо, карыздар боюнча сүйлөшөбүз. Еще эртең дагы эфирге биздин конокторубуз келет. Алар өздөрүнүн нормаларын кантип өзгөртүштү? Алар өздөрүнүн жашоолорун кантип өзгөртүштү? Өзүңүздөр күбө болосуздар. Бүгүн сиздер менен мен коштошом. Бүгүн буюрса кадыр түн тособуз. Кадыр түндө жакшы тилектерди кылыңыздар. Оказывается, сиз ишенип жаткан нормалардын баары иллюзия. Бул сиздики эмес. Не обязательно ал нерселерден чыкпай отура берүү.
Ал эми өзүңүзгө жаккан норманы киргизиш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Эртең ушул сааттарда кайрадан жолугуп сүйлөшөбүз. Классно. Алыңыз, бул дүйнө чексиз. Бул дүйнөдө сиз каалаган нерселердин баары бар. Бүт баары бар. Ошондо менин нормаларым көтөрүлгөндө эмне болот экен? Алар мага оңой келе баштайт. Биохакинг боюнча толук маалыматты биздин менеджерлерден алсаңыздар болот. Жаман ойлордон кантип арыласыз? Ордуна жакшы ойлорду ойлоносуз.